чараны атайын Исхата районуна келип атабыз. Өткөн бир жума ичинде Кыргызстанда дээрлик 27 000 жол эрежесин бузуу фактысы катталды. Анын ичинен 3,5 миңден ашык автоунаа айып короо жайына токтотулду. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы милициянын кайгуул кызматы менен бирге бул аптадагы күчөтүлгөн тартипте иш алып барып, рейд учурунда мыйзамдуу талаптарга баш ийбей, авто ээн баштык жасаган, мас абалында рульга отурган жана ошондой эле машинанын терезелерин мыйзамсыз караңгылаткан, ылдамдыктан ашыра айдап жол эрежесин бузган бир катар айдоочуларды аныктап кармады. Ал эми спирт ичимдигин ичип алып рульга отурган айрым мас айдоочулар кармалган учурда жол коопсуздук кызматкерлерине ар кандай өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Маселен, мына бул сиздер көрүп жаткан унаанын ээси кызуу абалында машина айдап бара жаткан. Инспекторлор токтоткон учурда алардын мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, андан ары качып жөнөдү. Бирок жол коопсуздук кызматкерлери айдоочунун артынан тез кууп жетип камашты. Кармалган учурда автоунаа ээси жаңжал салып, машинанын ачкычын жана документтерин берүүдөн баш тартты. Ошентип инспекторлордун мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, аларды бир топко чейин убара кылды. Бирок баары бир айдоочу жоопкерчиликтен кутулуп кете алган жок. Анын мас абалында экенин аныктоо үчүн алгач наркология борборуна алынып келинди. Ал жерден да тесттен өтүүдөн баш тартып, андан кийин ички иштер бөлүмүнө алып барган учурда дагы ал жерден да милиция кызматкерлерине жулунуп, ар кандай сөздөр менен сөгүп жатты. Гайда келген, мен сыртта болчумун. Өзүнөн сурасаң, мен сыртта болчумун. Машина кууп барып, машинага жетилбейт, ачык эле, качсачы. Ачык эле. Хайран жанлы, биле, сындыр эле, чаап эле, уур эле, дампка жүрсүң да. Ачык эле. Uyanmayın, namusum var bunlar. Kanayım. Ya hatta rimenle mutfağı dedi. Ya Osman. Unutmayın, bunun arası boğulattılar. Bu açamadık. Ya buldu mu bak ama? Boğulattık o bunu. Boğulattık. Асфальт бересіңіз, бойдесін аз көріп қалмайды. Атақ болға чөптер шыққан. Мына осыны бетке өтірмейді. Бұл соткаға кетіріп жақсы көрмейді, атақ бұны көрсетіп береді. Жоқ, машина қызматкерлеріне даже машина өмен көрінбейді ме бұны? Мен қызматкерлер сізге барылы қараңғыдан жөнін артыңыздан барылы. Жоқ, мен сіздің ұқыңызды мысалы телефонды чөптін алып адамды момтып машина тұршын алып қойған. Мен ешті тұрсам біле. Жоқ, мен ешті тұрсам біле. Андай болып тұрамайсың да, чын ба? Болбайды да. Өздерінің сұраңыз шем. Осында болып, мен күйген үшін білен ойызды асыл отам да азыр. Неге мұны аласың, жаңағы бері. Берінде бар екен. 2 саат болды ғой сенің үшін? 2 саат емес. Жоқ, мен айттым да, мен ашық еле бұна өздері көрді мен сыртта тұрғанымды. Келтірле бұл бала күштен келді. Келгенде бұл айтты. Байке, тыншылы барыңыз, тияқтырында асыбесіне өтіп болыңыз деді. Мен айттым, базар жоқ, мен өтейін, бірақ мен пассажирскте отырып келдім. Машина айдырған жоқ. Тағы болсын. Иә. Тағы болсын. Иә. Мен тартасың? Сен не ұртасың тегі? Жоқ, қойды ғой. Не тартасың? Қой ұртасың. Түрісме? Жоқ, өчіп қалу мен. Аса, мен болса, мен... Қайын не кезің беқа? Мен официальный емес, мен өчіп қалу. Жаңа, тұрды машина. Мына, көріп? Кеттен, беқа шығып кетші. Беқа кетіп қызың? Ебелі ғой, жолы. Шашпайды. Қайын мен өчіп. Бирок бардык тиешелүү эреже талаптар мыйзам чегинде аткарылып, ишти андан ары кароо тиешелүү ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Жол коопсуздук кызматкерлеринин рейди учурунда унаасынын терезелерин мыйзамсыз караңгылаткан дагы ондогон айдоочулар кармалды. Дагы бир автоунаа көчөлөрүнүн кесилишинен токтотулду. Бирок айдоочу кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, тиешелүү документтерди көрсөтпөй, жоопкерчиликтен оңой кутулуп кетүүгө аракет кылды.
Бирок айдоочунун мындай аракетинен майнап чыккан жок. Ага мыйзам чегинде протоколдо толтурулуп, юридикалык баа берүү үчүн материалдар тиешелүү органдарга Переднее лобовое жөнөтүлдү. покрытие у него незаконное. Устраняем на месте. Данный водитель говорит то, что вот он не согласен. Кто обманывает? Я свою работу веду. А вы правонарушитель. Знаете, да, об этом? Вы правонарушитель, да, Андрей Татарский? И данный составленный протокол, он будет по закону. Хорошо, Вадим? Сначала подпись надо поставить. Вот здесь? Вот здесь, вот здесь, вот здесь, да. Өткөн жекшемби күнү түнкү саат 2 чамасында 102 ыкчам номуруна Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу мас абалында унаа башкарып жүргөндүгү тууралуу билдирүү түшкөн. Аталган маалымат боюнча милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынын кызматкерлери ыкчам түрдө чыгып, Бишкек шаарынын аталган автоунааны токтотушкан. Текшерүүнүн жүрүшүндө айдоочу наркологиялык борборго жеткирилип, Республика дистанция берген, информация бергенде, қаралы кеттермін, жотта тұрамды отырмын берген. Билген бұл эксперттің курсқа қылып начальник. Az kendisine koyasın bile спирт ичимдигин колдонгондугу аныкталды. Автоунаа айып короого токтотулуп, айдоочуга карата укук бузуулар жөнүндө протокол түзүлдү. Бүгүн түнкү саат 2 чамасында Көкжар айылында Панорамадан Mercedes автоунаасы токтотулган убакта айдоочусу алкоголдук ичимдик ичкендиги шек саналып, ооз жыттангана байланыштуу наркология алып келгенбиз. Айдоочу эч кандай жүзүн ачкан жок. Алкоголдук ичимдик ичкендиги аныкталды. Дальше өзүн такташ үчүн Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө алып жөнөдүк. Ак Суу райондук электр тармактарынын кызматкери пара талап кылгандыгы үчүн кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка караганда 2026 жылдын 29 январында пара алуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Кыргызстандын Улуттук электр тармагы Ачык акционердик коомунун Ысык көл электр тармактар ишканасына караштуу Ак Суу райондук электр тармактарынын эсептөө инженери кармалган. Шектүү буга чейин электр эсептегичинде пломба жок болгондугу үчүн айып пулдун суммасын азайтуу максатында Ысык көл облусунун Ак Суу районунда туризм кызматын көрсөткөн ишкерлерден накталай акча түрүндө пара талап кылгандыгы аныкталган. Чогултулган далилдердин негизинде шектүү Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына 48 саатка камакка алынды. Тергөө иштери уланууда. Сокулук району боюнча пробация бөлүмү тарабынан кардарларга социалдык жана укуктук багытта ар тараптуу жардам көрсөтүлүүдө. Райондук жергиликтүү мекеме жана пробация кеңешинин мүчөлөрү менен биргеликте жүргөн иштин алкагында бир катар маанилүү жыйынтыкка жетишилди. Атап айтканда, документин жоготкон жарандарга көмөк көрсөтүлүп, 11 документ калыбына келтирилип, 14 паспорт алып берилди. Укук колдоонунун негизинде кардарлардын укуктары калыбына келтирилип, 45 жаранга юридикалык жардам көрсөтүлдү. Социалдык адаптация багытында 10 кардар реабилитациялык борборго жайгаштырылып, кошумча 37 адам реабилитациялык программага тартылды. Иш менен камсыз кылуу боюнча 25 кардар жумушка орноштурулду. Билим берүү тармагында 11 кардар окууга тартылып, 23 жаран тиешелүү билим алды. Медициналык жардамга муктаж болгон 134 кардарга медициналык кызмат көрсөтүлдү. Ошондой эле 63 кардарга материалдык жана гуманитардык жардам берилип, кардарлардын жашаган жана иштеген жери боюнча 157 жолу түшүндүрүү жана көзөмөлүү иш-чара жүргүзүлдү. Пробация бөлүмү тарабынан көрсөтүлүп жаткан бул жардамдар кардарлардын коомго кайра интеграцияланышына жана кайталанган укук бузуулардын алдын алууга багытталган. Башка түшкөндүгө сүрөт болуп баш ийип жүрөбүз. Биз да сиз менен толугу менен иш алып барабыз. Сиздин мындан аркы жакшы жашоодо жашашыңызга, жакшы кругта жүрүшүңүзгө биз толук аракетибизди кылабыз мыйзам чегинде. Так что для будущих детишки и взрослые не лезьте, не нарушайте. Сокулук район мамлекеттик администрациясынын тарабынан бүгүнкү күндө чоң алгылыктуу жумуштар аткарылды. 33 адамыбызга билим бердик,
Андан тышкары 150-ге жакын адамыбызды жумушка орноштурдук. Ошол себептен бүгүнкү күндө пробация кеңештеринин жыйынтыгынын өтө көрүнүктүү. Себептен ошол жерден биз көйгөйлүү маселелерди көтөрүп чыгабыз. Биздин кардарларга кандай жардам бериш керек? Мамлекеттик администрация биздин көтөргөн көйгөйлөрүбүздү аткарып берип, көп кардарларыбыз азыр бүгүнкү күндө коомго кошуу максатында жумуш менен билимдерди таап берип, иштетип окутуп атабыз.